Атаныкы ок болот, апаныкы пок болот деген элибизде сөз бар да. Негизи ата эненики да ок болот. Экөөнүн тең дубасы ок болот. Апаңыз кичине акылы тайкы болобу, акыл жактан оорулуу болобу айырмасы жок, дубасын алганга аракет кылыңыз. Себеби апа алтын апа, ата алтын ата. Экөөнүн тең жакшы дубасын алсаңыз ийгиликке жетесиз. Бирок жаман дубасын алсаңыз, анын дагы азабын сөзсүз түрдө тартасыз. Ата эне эч бир учурда принциби орду даражасы өзгөрүп калбайт. Ар бир учурда ата эне болуп кала берет. Эртең акыретте бизден сурала турган маселе ата энең үчүн эмне кылдың деп сурайт. Ата энең сен үчүн эмне кылды, кандай зыян берди, ичип кеттиби, не болуп кетти, урушуп кеттиби деп сурабайт. Ата энең үчүн эмне кылдың, эмне жакшылык кылдың деп сурайт. Ошондуктан бүгүн биз ата энебизден көбүрөөк дуба алганга аракет кылышыбыз керек. Мужиза издеп атасыңбы? Можиза дейбиз бүгүн. Керемет деп коебуз. Можиза болбу, ай экиге бөлүнүп кетсе экен, күн учуп кетсе экен, мужизаны көрсөт, агып аткан суу акыркага калып кетсе экен дейбиз. Жок. Мужиза ошо ата энеңден дуба алып көргөн. Иштериң кандай өзгөрүп кетет, жашооң кандай өзгөрүп кетет. Мужиза ошол. Ата энеңдин дубасында турат мужиза. Ошондуктан ата эненин дубасын көбүрөөк алайлы.